на представлении Иванов. Биз орус жазуучусу Антон Павлович Чеховдун Иванов спектаклине баратабыз. Сиздер театрларга тез-тез эле барып турасыздарбы? Ооба, көп барабыз. Кечинде бул жерге атайын бирөө келип сиздерге киргенге жардам берет. Же босогого тактай коюп коебуз. Оңой эле кире аласыңар. Биз театрга башкы эшиктерди ачып коебуз. Туура эле балконго чыгып отурсаңыздар да болот. Na balkon, takže se jenom otevře divadlo a vyjedete rovně na balkon. Jo, takhle, ano. Рената менен Ярослав Чехиядагы экинчи чоң шаар Брнодо турушат. Алар экөө тең иштешет. Рената адвокаттар конторасында, анын күйөөсү болсо үйдөн иштейт. Алар каалаган учурда Прагага келип театрларга бара алышат. Чехияда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоо шартын жеңилдетүү үчүн аракеттер 1990-жылдардан тарта күчөтүлдү. Өкмөт Бириккен Улуттар уюмунун стандарттарынын негизинде аларга катардагы жарандарга түзүлгөндөй эле шарттарды түзгөнгө аракет кылат. Проблемалар деле аз эмес. Ошого карабай, мүмкүнчүлүгү чектелгендер бул жерде иштеп, түрдүү кызматтардан колдонуп, коомдук транспортто да эркин жүрө алышат. Прагада ары-бери жүрүү эч кандай деле кыйынчылыкты жаратпайт. Метро станцияларынын көпчүлүгүндө атайын лифттери бар. Астына түшкөндө да поездге бир аз колдоо менен оңой эле кире алышат. Чехиядагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын улуттук кеңешинин төрагасы Вацлав Краса менин суроолорума жооп берип жатып, алар бул шарттарга акыркы 20 жылда жетише алышканын айтты. Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын турмушун жеңилдетүү үчүн коомдук пикирди өзгөртүүгө, шарттарды жакшыртууга далай каражат жумшалды. Көчөлөрдө, имараттарга же транспортко кирүүгө тоскоол болчу босоголор алынып салынды. Көз азиздер оңой эле аялдамада туруп, кайсыл трамвай кайерге барарын, кайсыл жерге келгенин уга алышат. Například nějaké hmatové signály, aby mohli po chodnících a přes přechody chodit bez problémů, aby v tramvaji věděli, kde zrovna jaká je zastávka a podobně. Чехияда ушул багытта жарым-жартылай өкмөттөн каржыланып турчу 100дөн ашуун өкмөт уюм иштейт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жаңы кызматтарды, шарттарды көбүнчө дал ушул уюмдар сунуш кылышат. Жакында Assistance деп аталган өкмөт уюм Прагадагы Вышеград метро станциясынын маңдайында митинг өткөрдү. 50-ге жакын адам чогулуп, бул станцияга кирип чыгуу отургуч арабадагы адамдар үчүн оор болуп жатканын айтты. Анткени анын бир эле багытында лифти бар экен, экинчисинде жок. Демек, эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген кимдир бирөө бекетке экинчи багыттан келе турган болсо, токтолбой кете берет да, кийинки бекеттен кайра жөө келет. Ушул көйгөйгө көңүл бурдургубуз келет. Богдан Руле көзү азиз адамдар үчүн китепкананы жетектейт. Анын айтымында Чех өкмөтү көзү көрбөгөндөрдүн жашоон жакшыртууга көп аракеттерди жасап келатат. Китеп окуу көзү азиздерди кайра жашоого шыктантып, стресстен арылтууга жардам берет. Алар көрүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылгандан кийин китеп окуу менен өздөрүнүн дүйнөсүн ача алышат. Китепкана көзү азиздер үчүн Брайлдын ариптеринде китептерди басат. Кассетага, DVDге жаздырылган китеп фильмдерди чыгарат. Мени таң калтырганы басылган китептердин каталарын көзү азиз редакторлор өздөрү текшеришет экен. Аларда үн жаздыргыч профессионалдык 2 студиясы да бар. Белгилүү адамдар келип, китептерди окуп, үнүн жаздырышат жана аудио китептер интернетке жайгаштырылат же CD-ге жаздырылат. Чехияда жумушчуларынын саны 25 адамдан ашкан компаниялар жок дегенде 4% жумушчуну мүмкүнчүлүгү чектелгендерден алууга милдеттүү. Мыйзам ушуну талап кылат. Өлкө боюнча акыл эси чектелгендер иштей ала турган бир канча кафелер да бар. Прагадагы Весмирна же Бүтүн дүйнө деген кафе ошолордун бири. Психикалык жактан оорулуу адамдар атайын программанын негизинде ресторанда иштөөнү үйрөнүшөт. Программа 1,5 жылга эсептелинген. Эгер адам иштөөнү каалай турганын аракетин көрсөтсө, биздин жардамыбыз менен кийин чыныгы жумуш таба алат. Ал жакта эч кандай жардамсыз эле ишенимдүү түрдө өздөрү иштей башташат.
Чехияда мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн спорт командалары да бар. Дэвид Лукеш Праганын роботтары деп аталган регби командасынын лидери. Мен регби менен профессионалдык деңгээлде ойногум келет, бирок бул мүмкүн эмес. Азырынча адвокат болуп иштейм. Мен өзүм мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын отургуч арабасындамын. Демек, мына ушундай эл абалдагы адамдарга көмөк кылам. I automatically help people in a wheelchair. Алар аралыкта Рената менен Ярослав кайсыл мамлекетте аларга ушундай мыкты шарттар түзүлгөнүн талкуулап, эми каерге барууну сүйлөшүп атышат. Алар Чехиянын ичинде да, сыртында да көп саякатташат. Жакында Грецияга, Италияга жана Испанияга барып келишти. Албетте, жылына 3 ирет Испанияга бара албайбыз деңизчи. Адатта биз майрам күндөрү бир жактарга барып келебиз. Бирок күн сайын итибизди ээрчитип алып сыртка көп чыгабыз. Дайыма адамдардын курчоосунда жүрөбүз. Бул үй-бүлө мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн түзүлгөн мына ушундай шарттардан колдонуп, Чехияда жашап атышканына аябай ыраазы экенин айтышты. Төрөкулдуров, Азаттык, Прага.